Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр эшек кантип түлкүнү алдады аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Бар экен жок экен, байыркы өткөн замандарда Тянь-Шань тоолорунда жапай айбандар аябай көп болгон экен. Кишилер коёнду таяк менен чаап, жапай өрдөктөрдү кууп барып кармап алышчу экен. Ошол чоң тоонун бир коктусун Артаң жолборс мекендеп, түлкү ылым санашкан досу болот. Чаар жолборс кийик алабы, каман алабы, түлкү дароо жетип келип, олжосуна орток болуп кете берет. Карды ток жолборс түлкүдөн тамагын аябайт. Керек десе, жаңысын кармап алат. Жылдар өтүп, жолборс күч кубаттан тайып, аябай карыды. Тамактап жеш кыйын болуп калды. Карды катуу ашты. Акыры чыдамы кетип, түлкүгө мындай деди. Эй, шум түлкүбай, мен сени далай жылы бактым эле. Эми кезек сага келди. Мен бадалга жашынып жатайын. Сен айласын таап, экөөбүзгө азык болчу айбандарды ээрчитип кел. Олжону мурдагыдай эле бөлүп алабыз, деп айтты. Түлкүнүн да карды ач эле. Жолборстун бул сунушун угуп, айтса айтпаса төгүнмү деп жортуулга жөнөдү. Бир кезде жайдак боз талаада оттоп жүргөн эшекти көрүп, тымаңдай түшөт. Оло урматтуу узун кулак, деп кадырлап кайрылган түлкүнүн сөзүн угуп, эшек эмне айтаарын билбей, улам бир кулагын шалпайтып, шашып калды. Аны дароо сезген куу түлкү эшекти арбап кирди. Же суусу жок, же жарыттылуу чөбү жок бозоргон боз талаада эмне кылып жүрөсүз? Бул жер сизге ылайык эмес. Киши деген залым сизди тындырбай жумшап, эзип атканын жакшы билемин. Сиз ачкасызбы? Чарчап чаалыктыңызбы? Кишилерге баары бир. Алар өздөрүнүн жыргаланганы ойлошот. Жайкалган чөптү, жакшы жайды өзүңүз таппасаңыз, кишилер сиздин көйгөйдү ойлоп да койбойт, деп мээсин тескери айланта баштады. Мага ошол турмуш жагат, деди эшек сыймыктуу үн менен. Бакта турмуштун да ой чуңкуру көп. Атамдын айтып берген бир окуясы эсимде. Ээси менен барып, атам падышанын ат бакычына жолуп калат. Ал атчыга атамдын ээси, менин эшегим арыктап, күчтөн тайып кетти. Хандын аттарына кошуп, жем чөбүн ырастап, эттентип берчи деп суранат. Хандын ат сарайындагы жагдай атамды абдан кубандырат. Баардыгы таза, ызы чоосуз, шарттары мыкты. Аттарды тарап, тазалап, жемден үзгүлтүк болбойт. Арпа, сулуу, чөп акырларында толо. Муну көрүп атамдын ичи күйүп, Кудайга арыз арманын айтат. Мен деле хандын аттарындай өзүң жараткан жандыкмын го. Мени менен булардын турмушуна өзүң калыс болчу, дейт. Атам арманын айтып бүт электеле, аттаңгыла, камыңгыла, душман каптап келатат, деген буйрукту угуп калат. Жанатан бери тыптынч, беймарал, таптаза турган ат сарайдын ичи тополоңтоз, будун чаң түшөт. Ошентип, аттар заматта даяр болуп, жоокерлери душманга каршы жөнөп кетишет. Карсылашып чабышкан, онтогон, боздогон үндөрдү угуп, атамдын жегени желим, ичкени ирим болот. Аттар күн батып, күн киргенде чарчагандан илкип аран келишти. Арасында жарадарлары да бар экен. Хан майдандан кайтпай калгандары да көп. Анан темир усталар келишти. Атчылар жарадар аттарды жыгып, буттарын бууп, усталар кычкачтары менен аларды денелериндеги окторду, жаанын жебелеринин сыныктарын сууруганда, эттери кошо үзүлүп, кан жая берип жатты. Жандууларга мындай өткөн кыйноо болбос. Атам ушуларды көрүп, о Кудай, мага мындай жыргал турмуштун кереги жок. Алты саным аман, жүргөнгө шүгүр, деп айтыптыр. Атамдын ушул сөзүн уккандан бери жер үстүндө аман эсен кыбырап жүргөнүнө ыраазымын, деп эшек сөзүн бүтүрдү. О акылдуулардын акылдысы эшек бай. Сиздин бул айткандарыңыз мени аябай толкундантты, деп түлкү арамзалана
мактап салды. Төө аралап кетсе көрүнбөй калчудай, жакын эле жерде көйкүлгөн көкчө өсөт экен. Сала болуп, тунук суулары агып жатат. Ушул бейиштин жерин Кудай атайын сиздин урматыңызга жаратып койсо керек, кадырлуу шалпан кулагым. Муну укканда эшектин ою бузула түштү. Макул түлкүм, барса барайын. Жүрө, мактаган жериңе. Кел, мага минип ал. Тезирээк жетебиз, деди эшек. Эшек жонуна түлкүнү мингизип алып, коктуну көздөй жүгүрүп жөнөдү. Коктудагы көйкүлгөн тулаңдын жыпары менен кош эле бир кезде коркунучтуу жырткычтын жыты уруп кетти. Эшектин узун кулактары карт жолбоштун кышылдап дем алганын илип алды. Баталдын түбүндө аңдып жаткан жолбошту сезип калган эшек ошол жерден шарт бурулуп, артка мурдагыдан да тез арыш керди. Урматтым, каяка? Бейиштей жайга аз эле калды, деди түлкү эшектин тескери жака салганына таң калып. Мен ата-энемдин батасын үйгө унутуп салыпмын. Аны атам көз жумуп баратканда мага мураска калтырган. Ошол батасыз эч жака барбагын деген. Бейишке баратканда ал батаны үйгө калтырып таштаган болбос, деп эшек жүгүрүп баратып. Эшек катуу жүгүргөндө түлкү үстүнөн учуп кетпейин деп коркуп, мойнунан бекем кучактап алды. Эшек айылды аралап, айкырып кирди эле, туш-туштан абалаган иттер чыгып, эшектин үстүндөгү түлкүгө тап беришти. Эшектин алдаганын эми түшүнгөн түлкү жерге секирип түштү да, буту үзүлгүчө качып кирди. Көп иттер арсылдаган тейде артынан кууп кетишти. Ошентип, арыган жолбош менен куу түлкүгө жем болбой эшек кутулуп кетиптир. Жыргайым деп жылас болгуча, ач көздөнбөй, азга ыраазы, жокко кайыл болуп, аман эсен жүргөнгө эмне жетсин достор. Ушуну менен кичинекей бөбөктөр жомогубуз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.